Мен эгерде мурунку рахмат биринчиден мурунку Атамбаевдин доору болгондо мен адилеттүү чечим болот деп ойломогон эмесмин. Азыркы тилекке каршы азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович убагында адилеттүү чечим болот деп ишенем. Анткени өзүм дагы бул соттордон запкы жегем убагында. Анан Кыргыздын 29 май 2018 жылы саат 10-да боло турган жогорку сотто боло турган сотто менимче Садыр Нуркожоевич акталат деген үмүттөмүн. Жумабаевдин Кенжебек Жумабаевдин берген арыз боюнча, себеби бул эч кандай ал мурун улуттук коопсуздук кызматкерлери, кыргызча айтканда улуттук коопсуздук кызматкерлери мурун коркутуп, үркүтүп, бандиттер жалдашып, ар кандай жолдор менен жалган маалымат жаздырып алыптыр көргөзмө. Анан өзүм юрист катары айтсам, бул азыр ага каршы кайра бербедиби? Кудайым буйрса, акталат деген үмүттөбүз. Кудайым буйрса. Мыйзамдын чегинде азыркы президент өзү мына көчөлүк коопсуздук кеңешинде айтпадыбы? Сотторду таза акыйкат иштегиле деп талапты койду. Себеби ошо сөзүнө турса, анда акталат. Жана башка саясатчылар дагы. Кенжебек Жумабаевдин берген көрсөтмөсүнө деги эле көз карашыңыз кандай? Буга чейин мындай маалыматты күткөнсүзбү сиз? Мурункусундабы? Жок, азыркысына. Эми мен адам катары айтсам, жеке өзүм пикирим. Эми мурун бергени бул туура эмес. Баягы азыркысы туура. Анткени кандай адам болсо дагы, мисалы үчүн мен деле баш менен өткөрүшө 2012-жылы, 2013-жылы үйпү кетип, баланча акча берип, Садыр Нуркожоевду күнөөлөп бер дегенде, сен төгүлөт дегенде, мен андайдан баш тарткам. Себеп Илишбай Камашкек. Вот азыркысы туура. Мурун баягы коркутуп, үркүттү деген бул суу кечпеген сөз. Кандай болсо дагычы. Себеп бир адамдын жашоосуна балта чаап салып, 1 жылдык нерсени алды. Анан азыркы мен Кенжебек Жумабаевга да жолуктум, ушундай болгон деди. Эгер ситуациясы оор болсо акыбалда, анда туура эле. Анан азыркысына мен туура эле көз караштамын, эч кандай. Өзү айтып атат, мени бандиттерине коркутту, кирлерлерин жалдады, кир малдарына коркутту, эсен алып бар. Аженде камалып көргөн киши билет. Пакет кийгиси, башкасын кылат, башкасын ийне саят аны. Мен 20 күн жаттым эсен подвалында. Ошондой. Анан азыр мен ойлоп атам, Кыргызстанда мен 2 саясатчыны так колдоп келатам. Башынан баштап колдоп келатканым бирөө ушул Жапаров Садыр Нуркожоевич, бирөө өткөндө да айттым, Карганбек Самак Садыков. Анан биринчи колдогон адам ушул киши. Анан баягы мен Садыр Жапаровду эмне үчүн колдодум? Жеке адам катары эмес, бул кумтөрдү алып чыккан үчүн колдодум. Башынан баштабаш керек да. Кумтөрдү бул кумтөр Садыр Жапаровго эле керек эмес, бул элдин байлыгы деп. Анан баягы кыргызда жакшы сөз бар го, кээ бирөө эмне үчүн бура колдоп жүрөт деп күлүшөт. Өлгөнүңдө күлөсүң деп Атакандын жакшы сөзү бар. Кайсарыңа күлөсүң, жериң сатылып, элиң тентип атса деп турабы? Кайсарыңа күлөсүң? Жырганыңызданбы депчи. Анан эми Жумабаевдин азыркысы менимче туура эле. Азыр мен кыскасы мындай айтканда, өкмөт алмашты Абылгазиев Мухамбет. Президенттин азыркы жүрүп аткан саясатын да колдойм, Сооронбай Шариповичти өзүн да сыйлайм. Анан Кудайым буйрса акталат деген чечимдебиз. 29 болобу, андан кийин акталат, Кудайым буйрса. Мыйзамдын чегинде.